башка эч ким таба алгыс. Бу жазмышым ар дайым ошондой. Чыңгыз Айтматов тоолор кулаганда. Кечки жаңылыктар. Алып баруучулар Чолпон Карымшакова жана Адилет Иманов. Кыргыз-Тажик чекарасындагы жаңжал анын кесепетинен кыргызстандык эки жаран оор абалда бейтапканага түштү. Чекарада чыккан кырдаалды чечүү маселесин эки мамлекет башчылары телефон аркылуу талкуулашты. Эл аралык террордук уюмга жалданып Сириядагы куралдуу жаңжалдарга активдүү катышып келген кыргыз жараны кармалды. 5 каналда күн жыйынтыгы менен тааныштырууну баштайбыз. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Берүүбүздө Кыргыз-Тажик чекарасындагы соңку кырдаал боюнча маалыматтар менен баштайбыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чекарасында Баткен облусунун Аксай айылында ок тийип жаралар болгон адам Баткен облустук бириккен клиникалык ооруканасына жаткырылган. Ага операция жасалып, бирок абалы оор экенин жергиликтүү дарыгерлер кабарлаган. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова билдирди. Анын айтымында бейта учурда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Андан тышкары бүгүн саат 17:00 чамасында дагы бир жаран жаракат алып түшкөн, анын абалы туруктуу. Баткен облустук бириккен ооруканада бир пострадавший келип түштү. Анын диагнозу сквозное огнестрельное ранение в ногу. Азыркы тапта операция жасалып атат. Абалы туруктуу. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президенттин басма сөз кызматынан кабарлашканга караганда, бул сүйлөшүүдө эки лидер Кыргыз-Тажик чекарасында соңку кырдаалды талкуулап, эки өлкөнүн эли тынчтыкта жана достукта гана жашашы керек деген бирдиктүү пикирди билдирди. Ошондой эле эки лидер объективдүү иликтөө жүргүзүп, келечекте мындай абалды болтурбоо үчүн биргелешкен комиссия түзүү керектигин белгилеген. Мындан тышкары мамлекеттик чегараны делимитациялоо процессин аяктоо боюнча сүйлөшүүлөрдү активдештирүү зарылдыгын айтылды. Ал эми бул арада Баткендеги Кыргыз-Тажик чегарасында орун алган жаңжал боюнча мамлекеттик чегара кызматынын өкүлчүлүгү да маалымат берди. Ага ылайык чатактын натыйжасында ээн турган бир нече үй жана унаа өрттөлүп, транзиттик зоналар аркылуу өткөн жолдорду эки өлкөнүн жарандары жаап салышкан. Учурда жаңжал басылып, күч түзүмдөрү абалды көзөмөлгө алды жана учурда бул маселени толук чечүү үчүн мамлекеттик деңгээлдеги сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Чегарадагы кырдаал тууралуу кабарчыбыздын материалында. 13 март күнү саат 15:30 чамасында Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Ага Аксай тамдык жолунун курулушуна Тажик тараптын нааразылык билдиргендиги себеп болгон. Натыйжада 50 кыргызстандык, 70 тажикстандык тургун чогулуп бири-бирине таш ыргыткан. Чырды эки өлкөнүн чегарачылары токтоткон менен ошол күнү кечинде кайрыланып, бир нече адам жаракат алып, тажикстандык бир адам курман болгондугу айтылууда. Кайрылгандардан официалдуу түрдө медицина жардамын көрсөтүүгө кайрылгандан бирөө эле. Ошондой эле биздин маалымат боюнча эки кичинекей жаш албаган сарай өртөнүп кеткен. Ошондой эле тажик тарап жанагы Таштумшук жергесинде, ошол эле аймакта да, Аксай аймагында эле Таштумшук жергесинде бир жарандын машинасын прицеби менен сол жерден алыс эмес жерден бир жашабаган бош эски сарайды өртөп кетишкен. Жаңжал Кыргыз тарап Ворух анклавын айлантып куруп жаткан унаа жолго байланыштуу. Ворух анклавы тоо түбүндө жайгашкандыктан Кыргызстандын бир нече айылынын жашоочулары жайлоого аталган анклав аркылуу каттоого мажбур. Бул көп кыйынчылыктарды жараткандыктан Кыргыз тарап ал анклавды айлантып жол сала башташкан. Бул жолдун башталганына бир нече жыл болсо да, дале бүтпөй келет. Жыл сайын кыргыздар жол салууну улантуу үчүн чыгышат. Тажик тарап ага нааразы болуп чыгып, жаңжал мурдатан эле ырбап келген. Бул бүгүн эле башталган жок. Бир айдан бери болуп аткан ситуация. Mana şu köprünün астынан шагал алып, кум алып, анан биздин чоңдор келип, сүйлөшүүгө чакырып, ошол эле Тажиктин акими дагы чоңдору дагы укпай койду, сүйлөшпөдү. Биздикилер азыр от менен ойноп атат. Эгерде ушундай боло берсе, азыр эми бир жертва болду бизден. Алардан вроде бы дагы бир жертва болгон, бүгүн 12-де жаназа болот экен. Бул барып туруп кийин большой стычкага өтөт. 10-15 адам жаракат алат, же өлүп кетиши мүмкүн. Анан ошондо
эл козголот. Эми кыргыздарды билесиңер да, туруп анан башталат. Ошонун алдыны биздин чоңдор албай атат. Бул республикалык деңгээлде. Даже Баткен деңгээлинде областной чечилбейт бул. Бул маселе бүгүн жогорку кеңештин жыйынынын күн тартибине да киргизилди. Бирок өкмөт мүчөлөрү мамлекеттик ачыкка чыкпай турган маалыматтарда бар экенин айтышып, жабык кароону сунушташып, ал жыйынга журналисттер киргизилген жок. Ага катышкан жогорку кеңештин депутаты Табалды Тилаев талкуу кандай жүргөнүн мындайча баяндады. Жабык жыйында негизги ушул маселени эртерээк чечүү боюнча каралып атат. Анан бир топ мамлекеттик сырлар бар, бир топ кандай деңгээлде сүйлөшүүлөр болуп атат, ошол жөнүндө сөз болуп атат азыр. Чечүү жолдорунун талаптары коюлуп атабыз. Эми мындан кошуна мамлекеттер бүгүнкү күндө кандай элине жеңилдиктерди берип атат? Ошо чек арадан үй алса же бир ишкана ачса, ошол элдердин колдоо катарында мамлекеттен бир топ иштер жүргүзүп атат. Биз дагы ошол талаптарды коюп атабыз өкмөттө. Ошол Ал эми кыргыз өкмөтү вице-премьер-министр Жеңиш Разаков башында турган топ Баткенге учуп кеткенин, маселени жөнгө салуу аракети жүрүп жатканын кабарлашты. Бул жерде эми ушул жол салуу маселесинен чыр-чатак чыккан. Азыр эми биз тийиштүү органдар менен иштейбиз. Тажик тарапта келген, губернатор келген. Мен өзүм вице-премьер менен сүйлөштүм. Ал дагы келе атат. Буюрса азыр ушул эки мамлекеттин ортосунда бир ведомстволук комиссия түзүп туруп бир ар бир маселени талкуулап чыгабыз. Ошого карата жыйынтык болот. Айрым адистердин пикирине караганда, чек ара биздин өлкөнүн өтө чоң маселелеринин бири. Чек арада жаңжал ок атууга чейин жеткени маселени чече турган убак келгендигинен кабар берет дешүүдө алар. Мурда эле тиги энди история бул мурда эле тиги эгемендүүлүктү алган убакта эле чечип кое турган маселе. Анан биздин бийликке келгендер эйфория менен жүрүп алып чечпей койду, чечпей убакыт өткөрүп жибердилер да. Көп мамлекеттер проблемасы чечилген. Чатактын натыйжасында тажик жарандары Ворух анклавы аркылуу өткөн Кыргызстандын Ош-Исфана транзиттик жолун тосуп салышса, кыргыз жарандары Исфара-Ворух транзиттик жолун тосушкан. Дале жолдор ачыла элек. Ал жерде жүздөгөн унаалардын тыгыны жаралгандыгы айтылууда. Кенжебай Сатканалиев, Денис Курганов, 5-канал. Баткендеги соңку кырдаал боюнча теманы түз эфирдеги маек менен улантабыз. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары башкы штабтын башчысы полковник Абдыкарим Алимбаев жана жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров биздин студияда конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Абдыкарим мырза, сөздү сизден баштайлы. Бүгүн түштөн кийин чек ара аймагында дагы ок атышы болуп, бир кыргыз милиционери жаракат алганы айтылып жатат. Кыргыз-тажик чек арасында азыркы абал кандай? Учурда кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал бир топ жакшы жака өзгөрдү. Эки тараптан да элдер өз тарабында турушат. Кыйкырыктар же болбосо таш ыргытуу бири-бирине жок. Ортодо чек арачылар жана милициялар кызмат кылууда. Бирок кырдаал бир замат өзгөрүп кетиши дагы ыктымал. Бүгүн саат 16 чамасында кырдаал курчуп кетти. Эки тарап бири-бирине таштарды ыргытып, ошону менен бирге ок атуулар дагы болуп кетти. Анын натыйжасында эки тараптан тең жабыркагандар болду. Эми ок атуу кайсы тараптан болгон? Ок атуу бул эки тараптан тең болду. Биз тараптан бир ички иштер министрлигинин кызматкери жарадар алды. Азыр ал ооруканада турат. Тажик тараптан алар официалдуу түрдө бизге кабар беришти. Бир жараны каза болуп, экинчи жараны жарадар алды. Азыр ал жерде өкмөттөн вице-премьер-министр Разаков Жеңиш Парпиевич өзүнүн жумуш тобу менен иштеп жатат. Ал жумуш тобунда мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы полковник Шаршеев, ички иштер министринин орун басары иштеп жатат. Азыркы учурда вице-премьерлердин деңгээлинде жолугушуу болуп, тажик тарап менен жолугушуу болуп сүйлөшүүлөр улантылууда. Азыр ошол жолугушуунун сүйлөшүүнүн жыйынтыгын күтүп жатабыз. Төрөбай мырза, ушу бүгүн жогорку кеңеште чек арадагы абалды жабык талкуулашты. Анын жыйынтыгы кандай болду? Өздөрү билесиздер, жогорку кеңеште жабык эшик артында каралды. Биз 5-акылыштын депутаттары ушул чек арада жайгашкан айылдарга өзгөчө статус берүү жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ошонун негизинде өкмөт программаны кабыл алып, өзүнүн токтомун чыгарганда, ошол
токтомдун аткарылышы боюнча биз келечекте ошол күн тартибинде карай турган болуп чечтик. Эми Кудай буйруса кийинки жумадан биз ошол маселелерди карайбыз да. Бүгүнкү күндөгү кырдаалды чечүүдө Жогорку Кеңештин төрагасы, ошондой эле мамлекет башчыбыз, ошондой эле өкмөт бүгүнкү күндө каттуу жумуштарды аткарып атат. Эми маселе бул бүгүн келип чыгып калган жок. Жогору жакта айткандай, негизи бул маселени токтотуу үчүн сөзсүз биз демилитация маселесин, демаркация маселесин сөзсүз чечишибиз керек да. Ошон үчүн өкмөттөр аралык демилитация, демаркация боюнча комиссия бар. Ошол өкмөттөр аралык комиссия эки мамлекеттин ортосундагы комиссия тез аранын ичинде отуруп, ушул маселелерди чечүүгө биз өкмөткө дагы сунуш бердик да. Маселе ушул демилитация чек ара аныкталганда гана бул токтору барыбызга белгилүү болуп калды. Эмне үчүн дегенде 89-жылы Советтер Союзунун учурунда дагы бул Баткен областында суу талаш тынайынан согуш эки улуттун ортосунда мындай чыр-чатактар чыгып келген да. Бул биринчи жолу эмес. Ошондуктан андан кийин дагы өзүңүздөр билесиздер, дайыма ушул жаз айларында 11-жылы 13-жылга чейин кырдаал өтө курчуп турганда, акыркы учурда мына быйыл чыгып атат. Ошондуктан биз негизинен демилитация, демаркация маселесин чечүүгө каттуу аракет кылышыбыз керек. Эми тилекке каршы өзүңүздөр билесиздер, бул бир тараптуу чечилбейт, эки мамлекеттин ортосундагы өкмөттөрдүн комиссиянын иштөөсүнө карайт да. Акыркы чекитте Жогорку Кеңештин депутаттары, жалпы парламент ошол макулдашууга мыйзам катары биз кабыл алышыбыз керек. Ошол маселелерди тездетүү боюнча сунуштарды бердик. Эми Абдыкарим мырза, ушул тажик тараптан дагы каза тапкан жарандар тууралуу дагы айтып берсеңиз, кандай маалыматтар чыкты? Бул канчалык так маалыматтар? Биринчиден бул жерде Аксай айлуу округунда бул биринчи жолу болгон чыр-чатак эмес. Буга чейин дагы жылда болуп келген. 2013-жылдан баштап ушул аймакта аябай ызычуу жылга болуп келе жатат да. Ага чейин дагы жоготуулар болгон. Чек-арачыларды билесиздер, баарыңыздарга маалыматыңыздар бар. Чек-арачылар дагы ал жерден жабыркагандар болгон. Кече күнү 13 мартта саат 18-ден кийин ошол Ош, Баткен, Исфана жолунда 4 көчө жергесинде кырдаал курчуп кетип, ошол жерде эки тарап бири-бирине таш ыргытышып, курал колдонулуп кеткен. Ошонун натыйжасында караңгы болгонанда саат 8-ден кийин биздин бир жаранга ок тийип жарадар алып, аны биз Самаркандык ооруканасына алып барып, андан кийин Баткен шаарындагы ооруканага бардык. Түнү биз саат 3-төн 30 мүнөт өткөндө Тажикстан мамлекетинин чек-арачылары менен жолугушуу өткөрдүк. Ошол жолугушууда официалдуу түрдө тажик тарап бизге кабар берди. Алардан 6 киши жабыркаган, ошо менен бирге 1 киши каза тапты деп. Бүгүн 14 мартта 4 чамаларында Аксай Варык ортодогу чек арада кырдаал өзгөрүп кеткенде, курчуп кеткенде, ошол жерде ок атуулардын негизинде мен жана буга чейин дагы айтып кеттим, бизден бир милиционер жаракат алды. Ал тараптан бир жаран каза тапып, бир жараны жаракат болду. Бүгүнкү сүйлөшүүлөрдөн кандай жыйынтык болот? Алдыда жылыштар болобу? Бүгүнкү күндө ар тараптуу сүйлөшүүлөр болуп жатат. Ал жерде мамлекеттик чек ара кызматы тарабынан төрага ошол жерде Тажикстан мамлекетинин чек ара кызматындагы жетекчиси келип, өз деңгээлинде алар дагы жолугушууларды өткөрүп жатат. Баткен областынын губернаторунун жетекчиси менен Сагдый областынын жетекчиси дагы ошол жерде, чыр-чатак болгон жерде сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат. Азыркы учурда ошол иш тобу эки тараптуу, эки мамлекеттин иш тобу жолугушуп сүйлөшүүлөр улантылууда. Төрөй мырза, ушул демаркациялоо, делимитациялоо деп айтып кеттиңиз, ушул кантип тездетүү керек? Бул эми эки мамлекеттин ортосунда ошол комиссиялар биргеликте чечиш керек. Өзү негизи бул чыр-чатактын чыгышы дагы учурунда бизде чек ара кызматы өтө кеч түзүлүп калган. Билесиздер, биз 91-жылы эгемендүүлүккө жетишкен болсок, чек ара кызматы 99-жылы Баткен окуясынан кийин же болбосо ушул биздин Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы чек араны Россия Федерациясы карап турган. Россия Федерациясынын чек арачылары кеткенден кийин пайда болгон да. Ошондуктан баягы ички чек ара кызматы бизде учурунда, өз учурунда түзүлбөгөндүктөн ушундай бир талаш тартыш маселелердин ушул жүрүшү дагы көбөйүп кетиши дагы өтө чоң бир проблемаларга
алып келгенде. Ошондуктан биз эми бул тарапта өкмөткө сунуш берип атабыз. Ошол комиссиялар тез аранын ичинде жолугуш керек. Азыр биз массалык маалымат каражаттарынан дагы угуп калдык. Эки мамлекеттин президенттери ушу демилитация, демаркация маселесиге өзгөчө көңүл бурушту. Биз дагы ушул жогорку кеңеш тарабынан бюджеттен канча акча каражаты бөлүнө турган болсо, ошону биз тез аранын ичинде карап беришибиз керек да. Бул жерде такталган чегаралар бар. Ошол жердеги инженердик жумуштар, зымторлорду тартууга жылына 10 миллионго жакын акча каражаты бөлүнүп атат. Ошондуктан биз ушул акча каражатындагы көбүрөөк бөлүп бергенге аракет кылышыбыз керек да. Ошондуктан бул маселени азыр өкмөт өзү бул маселеге өзгөчө көңүл бура турган болду. Биз Кудай буйруса жакынкы арада ушул маселени жогорку кеңештин ичинде ушул мен өзүм сунуштадым. Депутаттар дагы колдоп кетти. Кудай буйруса ушул жогорку кеңеште ушул өкмөттүк күн кылып ушул маселеге бир күндө арнап ушул маселени чечүүдө жогорку кеңеш тарабынан кандай проблемалар эгерде жардам керек боло турган болсо проблемалар чечүүдө биз жогорку кеңеш толук кандуу өзгөчө бир көңүл буруп ушул келечекте чегара жеринде жашаган айылдарга өзгөчө статус берүү жөнүндөгү мыйзам аткалышы ошол кабыл алынган өкмөт тарабынан кабыл алынган программаларга бюджеттен тиешелүү акча каражаттарын бөлүп берүүнү мындай өкмөттүн астына коебуз деген ойдобуз. Маеңиздерге рахмат. Эскерте кетсек, биздин конокто түз эфирде мамлекеттик чегара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары башкы штабтын башчысы полковник Абдыкарим Алымбаев жана жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров болду. Эл аралык террордук уюмга жалданып, Сириядагы куралдуу жаңжалдарга активдүү катышып келген кыргыз жараны кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, кармалган жаран Ош облусунун тургуну, буга чейин издөөдө жүргөн. Ал 2015-жылы КМШ өлкөлөрүнүн бирине эмгектенүүгө кетип, террордук уюмдун эмиссарларынын көзөмөлүнө түшкөн. Ошондон кийин Сирия өкмөтүнө каршы жихадка катышуу максатында Түркияга жана андан ары Сирияга кеткен. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 375-беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланган. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын эски кодексинин 375-беренеси боюнча издөөгө алынган. Бул турда кармалган адам улуттук мамлекеттик комитетинин башкы кармоочу айына камалды. Эми дүйнө жаңылыктарынан Сириянын Идлиб провинциясында Орусиянын аба соккуларынан кеминде 10 киши каза болгон Reuters агенттиги жазып чыкты. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарына байкоо салуу борбору 13 киши аба чабуулунун курмандыгы болгонун, анын 6 балдар, ал эми 60ка жакыны жарадар болгонун кабарлады. Укук коргоочулар Орусиялык учактар 24 саат ичинде бир нече жолу бомба таштаганы, акыркы айларда Орусия урган эң катуу сокку болгонун айтышты. Ал эми Орусиянын аба күчтөрү Иблиттеги козголоңчуларды бутага алган. Бомбалоодо Иблит шаарынын четиндеги түрмө талкаланып, абактагы ондогон киши качып кеткени маалымдалды. Орусиянын коргоо министрлиги 13-марттагы соккуларда экстремисттик топтордун биринен курал-жарак сактаган кампасы жок кылынгандыгын билдирди. Москва жай тургундардын өлүмү тууралуу комментарий бере элек. Темага улай Орусия Boeing 737 Max 8 учагы үчүн аба жолдорун толук жапты. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазды. Орус авиациясы жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн бул учакка тыюу салган. Мындай тандоону буга чейин АКШ, Канада, Кытай, Австрия, Индия башында турган 10дон ашык ири мамлекеттер жасашкан эле. Бул чечимге алар Эфиопиядагы авиа кырсыктан кийин келишкен. 10-мартта Эфиопиянын борбору Адис Абебаттан Кениянын борбору бараткан Boeing 737 Max 8 учагы кыйрап, борттогу 157 кишинин баары каза тапкан. Былтыр октябрда ушул өлкөдөгү учак Индонезияда кырсыкка кабылып, океанга кулап 189 кишинин өмүрү кыйылган. Мындан улам Boeing 737 Max 8 учагынын коопсуздугуна байланыштуу суроолор жаралган. Эми жаңылыктардын экинчи бөлүгүнө өтөлү. Элчилердин арасында өз милдетин так аткара албаган мамлекеттин жана мигранттардын кызыкчылыгын коргой албаган элчилер өлкө башчынын сынына кабылды. Өлкөдөгү 20 шаарга инвестиция тартуу аракеттери министрлерге бөлүнүп берилет. Өкмөт башчы дал ушундай тапшырмаларды койду. Айыл чарба өндүрүүчүлөр инвесторду колдоого муктаж. Эмне үчүн Нарын облусунун фермерлери Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан насыя ала албай жатышат?
Эми расмий кабарларга кезек берели. Кыргызстандын тышкы саясат боюнча жаңы кабыл алынган концепциясы ар бир элчинин жана консулдун иш үстөлүнүн үстүндөгү китепчеси болушу керек. Себеби ал жерде тышкы саясаттагы стратегиялык багыттар кайсы жол менен кетип, эмнеге басым жасалыш керектигинин бардыгы жазылган. Бул тууралуу өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Ала Арча резиденциясында өткөн Кыргызстандын чет мамлекеттердеги мекемелеринин кеңешмесинде сүйлөгөн сөзүндө айтты. Жыйындын жүрүшүндө элчилердин жана элчиликтин кызматкерлеринин дарегине сын пикирлер айтылды. Сооронбай Жээнбековдун айтымында элчилердин арасында өз милдетин так аткара албаган, мамлекеттин жана мигранттардын кызыкчылыгын коргой албаган, элчилик кызматты өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн пайдалангандар бар. Кеңешме тууралуу кийинки материалда кенен сөз болот. Кыргызстандын чет өлкөдөгү 27 элчиси, 7 башкы консулдуктун жетекчиси, өкмөт мүчөлөрү, министрлер жана ведомство башчылары бүгүн Сооронбай Жээнбековдун катышуусундагы Кыргызстандын чет мамлекеттердеги мекемелеринин кеңешмесине катышты. Алгач сөз сүйлөгөн Сооронбай Жээнбеков тышкы саясатта кылынган иштер жана стратегиялык өнөктөштөр менен болгон мамилелер тууралуу айтып берди. Сиздер билгендей, президенттик кызматка киришкен соң алгачкы сапар менен Россия Федерациясына бардым. Владимир Владимирович Путин менен болгон бир катар жолугушуулардын натыйжасында эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер активдүү өнүгүп жатат. Эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү өсүүдө. Пекинге мамлекеттик сапар менен барып, Кытай Республикасы менен алакабызды жакшыртуу тууралуу Си Цзиньпин мырза менен натыйжалуу сүйлөшүүлөр болду. Түрк Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган мырза экөөбүз бир нече рет жолуктук, эки тараптуу расмий визиттер жасалды. Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык демекчи, эгер коңшу өлкөлөр менен ынтымак ыдыраса, анда карапайым калк эле кыйналарын көрдүк. 1,5 жылдын ичинде Сооронбай Жээнбеков тарабынан коңшулар менен мамилени оңдоо үчүн чоң иштер жасалган. Бардык коңшу өлкөлөргө расмий визит менен барып келдим. Нурсултан Абишевич Назарбаев менен чек ара соода жана башка багыттар боюнча маселелерди чечтик. Азыркы тапта Казакстан менен суу, ветеринария, фитосанитария тармагында маселелер талкууланууда. Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Курбангулы Мелекулиевич, Бердимухамедов менен жемиштүү сүйлөшүүлөр жүргүзүп, тыгыз жеке байланыштарды түздүк. Өзбекстан жана Тажикстан менен мамлекеттик чек аранын делимитациялоо процессин аяктоо маселеси негизги милдет болуп турат азыр. Кыргызстандын эл аралык жана аймактык уюмдарда, интеграциялык бирикмелерде өзүнүн ээлеген чоң орду бар. Уюмдарга мүчө катары Кыргызстан кандай гана кырдаал болбосун, өлкөнүн жана элдин кызыкчылыгын биринчи орунга коюп келет. Урматтуу кеңешменин катышуучулары, учурда Кыргызстан 3 интеграциялык уюмдарга төрагалык кылууда. Быйыл Шанхай кызматташтык уюмуна, Жааматтык коопсуздук келишим уюмуна жана түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешине биздин өлкө төрага. Жыйындын жүрүшүндө өлкө башчысы элчиликтердин жана элчилердин ишмердүүлүгүнө токтолду. Айрым дипломатиялык корпустун өкүлдөрү өзүнүн милдетин так аткара албай, мамлекеттин жана мигранттардын кызыкчылыгын коргой албай, элчилик кызматты өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланган фактылар бар экендигин айтты. Леке каршы чет элдеги өкүлдөрүбүздүн баарынын эле иши жакшы дегенге болбойт. Кээ бир элчилер менен консулдар өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди тийиштүү деңгээлде аткара албай жатат. Айрым дипломатиялык мекемелерибиз улуттук кызыкчылыктарыбызды эл аралык аренада илгерилетүү боюнча иштерди жетиштүү жүргүзө алган жок. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө мурдагы бийликтин учурунда Кыргызстандан чет өлкөлөргө мыйзамсыз чыгарылып кеткен акча каражаттары тууралуу дагы сөз болду. Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттарындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Болот Отунбаевдин айтымында, жакында Кыргызстанга Америкадан 4,6 миллион доллар алынып келинди. Мындан ардагы мыйзамсыз акчаларды кайра Кыргызстанга кайтаруу аракеттери көрүлөт экен. Өзүңөр билгендей, мына 4 миллион 600 миң доллардан ашык акча берилди. Бул Бакиевдин убагында Кыргызстандан ала кеткен акчалары мына табылды. Америка Кошмо Штаттарынын ичинен азыр бүгүнкү күндө дагы жардам беребиз деп убада берип атышат. Башка активтерди тапканга. Дүйнөдөгү ири державалардын ортосундагы карама-каршылык, олку-солку окуялар болуп жатканда, Кыргызстан өз ордун таап кызыкчылыгын коргош керек. Кечээ президент тарабынан тышкы саясаттын концепциясын бекиткен жарлыкка кол коюлду.
Бул концепция эми ар бир элчинин иш үстөлүнүн үстүндө турган китепче болушу керек. Концепция внешней политики. Тышкы саясат боюнча концепцияда багыттар таганыкталган. Ошондой эле улуттук кызыкчылык деген жаңы бөлүм кошулду. Биз мындан ары эл аралык өнөктөштөр менен кызматташууда улуттук кызыкчылыкты биринчи орунга коюп, концепциянын негизинде тең салмактуулукка, көп багыттуулукка, прагматикалуулукка жана ыраттуулукка ыктайбыз. Элчи менен сынчыга өлүм жок демекчи, элчи бул өзүнүн дагы, мамлекеттин дагы абийирин бийик туткан инсан болуш керек. Кыргызстандын тарыхында өзүнүн эмгеги сиңген элчилерди эске салган Сооронбай Жээнбеков дипломатиялык корпусту жакын арада белгиленчү 75 жылдык мааракеси менен куттуктады. Болот Абдыжапаров, Талас Аманбеков, 5-канал. Өлкөдөгү ири 20 шаар инвестиция тартуу үчүн министрлерге бөлүнүп берилет. Ар бир өкмөт мүчөсү өз иш милдеттеринен тышкары бөлүнгөн аймакка кураторлук кылат. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев министрлик жана ведомстволордун жетекчилери менен болгон жыйында билдирди. Өлкөнүн экономикалык кубаттуулугун жогорулатуу үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу талабы коюлду. Өкмөт алдыдагы 5 жыл ичинде ички дүң продукциянын көлөмүн 4% өстүрүүнү пландап жатат. Премьер-министр реалдуу жыйынтыкка жетүү үчүн жер-жерлерде тоген, өндүрүш, инвесторлорду тартуу иштерине бирден министрлерди бекитүү тапшырмасын берди. 20 шаарды отабыз. Буларга да бекитишибиз керек биз. Ар бир жетекчини. Мисалы үчүн МЧСтин жетекчисин бир шаарды бергиле. Ошонун проблемасын баарын чечет. Өзүнүн милдетинен башкасына. МВДга бирөөнү берели, бир шаарды мына караколду аласыңар. Ошондо момундай саясат жүрөт, ошону бүтүрөсүңөр да. Мындай кылбасак болот. Өкмөттүн мүчөлөрү, мамлекеттик орган жетекчилерин ар бир точкага байлашыбыз керек. Кен боюнча мисалы үчүн келди бир жерге инвестор, ошого бирөөнү байлап берели, бүт маселесин чечесиң, жооп бересиң деп. Берүүбүздү улантабыз. Өткөн жылы Кыргызстанда 250,6 миллиард сомдук продукция өндүрүлгөн болсо, бул жылы анын көлөмүн 105,1%га көтөрүү мерчемделүүдө. Бул боюнча өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинен билдиришти. Айтымында өзгөчө жеңил өнөр жайдагы тигүү тармагынын темпи жогорулатылып, экспортты көтөрүү зарыл. Ошондой эле ЕЭПке мүчө мамлекеттер менен бул багытта кызматташуу долбоорлорду пландалууда. Кыргызстанда ички дүң продукциясынын көлөмү өнөр жайдын эсебинен өскөн. Ал жалпысынан 557 миллиард сомду түзүп, өсүштөр байкалганын адистер айтышууда. Өнөр жай өндүрүшүнүн салыштырмалуу салмагы боюнча Чүй облусу алдыда. Ал эми башка аймактар боюнча да динамикалуу өсүштөр бар экенин адистер билдиришет. Экспорт боюнча 18-жылы биздики экспорт боюнча каяктан кайсы отраслдан мындай көп жакшы бир иштер болду. Бул деген алтын тармагында, алтын иштетүү тармагында 36% берди, жеңил өнөр жайында 12% берди, пищеп переработкада 11,3% берди. Биздики экспорт 1 миллиард 700 миллион доллар болду, өсүш 0,8%. Эми импорт болсо биздики 4,9 миллиард болду. 8%-га көбөйдү. Өнөр жайды өнүктүрүү үчүн мамлекет 5 жылдык атайын стратегиялык долбоор иштеп чыккан. Ага ылайык курулуш материалдарын чыгаруу максатында Жалал Абад облусунда 400 жумуш ордун түзүү, цементтик заводун курууну колдоо пландалууда. Инвестициялык көлөмдүн жалпы суммасы 136 миллион долларды түзөт. Мындан тышкары башка аймактарга да жумуш орундарын түзүү планга кирген. Жана стратегический план боюнча биздики көбүнчө мындай Лихпромго, анан жанагы пищевой жагынан көбүрөөк көңүл бурат да, именно пищепереработка сельхозпродукция. Анткени биз сельскохозяйственный айыл чарба өлкө болгондон кийин ошол жака көп бурулат. Ал эмне себептен? Анткени жанагы легкий промышленность жагынан бренд Made in KG деген Кыргызстандын алыс жака көп жерлерди билет. Ошол үчүн ошол жагын биз күч. Ошондой эле мунай заттар жана курулуш материалдары менен ички рынокты камсыздоо, иштебей туруп калган ишканаларды кайра иштетүү, кураштыруучу өндүрүштү түзүү боюнча иштер жүзөгө ашырылат. Күндө билесиңер, бул күндө биз ЕС тармагына киргенден баштап биздики тех регламенттер иштеп баштады. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биз деген машина чыгаруу болобу, кайра иштетүү продукциялар болобу, ошону бүт Евро 4, Евро 5 өтүп атабыз. Ошонун негизинде биздики да азыр инвесторлорго да талап болуп атат. Биздики чет өлкөдөн пайдаланып алып келген оборудование бизге болбойт. Бизге уже баягы класс Евро 4, Евро 5 керек. Ошондо биз деген жаңы ыкманы иштесек, ошондо биз Евросоюзга, Америкага, ЕС өлкөлөрүнө чыгарганга мындай бизге толук мүмкүн. Үстүбүздөгү жылы Орус, Өзбек, Беларус жана башка тараптар менен өнөр жай чөйрөсүндө Евразия экономикалык биримдигинин интеграциялык процессин өнүктүрүүнүн алкагында кызматташуу боюнча иштер активдештирилет.
Назипа Камилдинова, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал. Кыргызстанга 1 январдан 10 мартка чейин 180,2 миң тонна мунай импортталган. Анын ичинен бензин 96,6 миң тонна, дизель майы 83,6 миң тонна. Ал эми аз күндүн ичинде жазгы талаа иштери башталат. Ири мунай сатуучулар дыйкандарга мунайды дүң баадан дагы арзан сатууну, тагыраагы ар бир литрине 40 тыйындан арзандатууларын билдиришет. Учурда мунай 2 сом 10 тыйынга, дизель майы 1 сом 80 тыйынга арзандады. Кошуна мамлекеттерде баалар арзандаган жок. Ошол эле Өзбекстанда айы 92 маркасы 60 сом болсо, Тажикстанда 57 сомду түзөт. Бүгүнкү күндө бардык эле мунай заттарынын баарын Россия Федерациясынан алып келебиз. Анткени баягы өкмөт аралык биздин келишимибиз бар. Ошого жараша баягы ввозной пошлина төлөбөйбүз да, баягы алып келген пошлинаны төлөбөй. Ошондо деле биз Россиядан алганда бүгүнкү күндө салыштырып келсек, Россияга караганда бизде 4 сомго арзан турат да. Башка кабарлардан Кыргызстанда райымсыз мамилеге туш болгон жана зордук зомбулукка кабылган балдарды коргоо учурдагы башкы маселелердин бири. Эми аны алдын алуу үчүн Чүй облусунун Сокулук районунда жаңы борбор ачылды. Мында турмуштун оор кырдаалына кабылган балдарга жана үй бүлөдөгү зордук зомбулукка кабылган социалдык психологиялык жана социалдык укуктук жактан жабыркаган балдарга жардам берилет. Бул тууралуу кенен кийинки материалда. Сокулук району ички миграциянын агымы эң көп токтолгон аймак. Мындан улам аталган райондо балдар жана үй бүлө маселеси курч. Акыркы 1 жылда аймакта 3 өспүрүм өз өмүрүн кыйган. Мындай маселенин алдын алуу үчүн жергиликтүү жетекчилер жерлерде үй бүлө жана балдарды колдоо борборлорун ишке киргизе баштады. Берегите своих детей, их за жалости не ругайте, зло своих неудачных дней. Бизде 5 үй бүлөлүк зомбулук болду. Ошондо айыл өкмөттөр менен биргеликте чечилди, бирок өтө оор болду да, чечкен кыйын болду. Ошондо биз шаарда балдардын укук коргоо лигасы бар экенин билип, ошол жака барганбыз. Ошондо Назгүл Эсенбековнага чоң рахмат, төрайым экен, ушу барлык укук коргоо балдардын төрайымы болуп иштейт экен. Ошого жолугуп көрдүк, көрсөк ичинде врачтары, психолог, юристтен бери бар экен. Мындай мекемени ачуунун башкы максаты үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун алдын алуу менен ата-энелердин балдарга болгон мээримин, камкордугун арттыруу болуп саналат. Мындан тышкары психологиялык жактан жабыркаган бардык жергиликтүү жашоочуларга бекер жардам көрсөтүлөт. Здесь на базе данного центра будет оказываться бесплатно. Үй бүлө жана балдарды колдоо борбору психологиялык жактан жабыркаган бардык жергиликтүү жашоочуларга бекер жардам берет. Кыргызстан чынында бекер жардам көрсөтүү чанда гана кездешет. Өспүрүмдөрдүн укугун коргоо жаатында ачылган мекеме мамлекет тарабынан жана чет өлкөлүк донорлор тараптан каржылык колдоо көрсөтүлгөн. Мындай борбордун ачылышына балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси жана башкалар да чоң салымын кошту. Учурдан пайдаланып өз ишин мыкты бүтүргөн үчүн Сокулук райондук администрациясына ыраазычылыгымды айтар элем. Республика боюнча 6 миллион калк жашаса, анын 2 миллион 300 миңи жаш өспүрүмдөр. Эми жакынкы арада буга окшогон мекемелерди башка аймактарда да ачуу пландалууда. Айжамал Бакытбек кызы, Адилет Марсбеков, 5 канал. Нарын облусунун ишкерлери жана фермерлер инвесторду колдоого муктаж. Анткени алардын Россия-Кыргыз фондунан насыя алууга күрөө мүлкү жетишсиз. Буга чейин аталган багытты жөнгө салууда канааттандырарлык аракет болгон эмес. Андыктан облустун ыйгарымдуу өкүлү Аманбай Кайыпов өкмөт жетекчилигинен эскертүү алган. Аймактарды өнүктүрүү жыл алкагында жеке фермер ишкерлерге долбоорлорду ишке ашырууда кандай тоскоолдуктар болууда? Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Чарбалык багытта иштегендердин айтымында шаар тургундарынын балык азыгына болгон талабы жыл сайын артууда. Анын ичинде өзгөчө кымбат түрдөгүлөрүнө. Бирок кыргызстандыктар үчүн бул күнүмдүк тамак катары саналбайт. Анткени форель балыгынын баасы жогору. Бул болсо кеткен каражаты менен жумшалган эмгегине жараша коюлган баа катары туюнтулат. Ал эми чарба түзүмүн өнүктүрүү үчүн чоң акча каражаты жана жумуштук күч зарыл дешет ишкерлер. Балык өндүрүү чарбасынын кызматкерлери форель өндүрүүдөгү бардык татаалдыктар тууралуу айтып беришти. Форельге өзгөчө көңүл буруу абзел. Андыктан жумуш бул жерде бир дагы мүнөткө токтобойт. Мында алар инкубатордо багылып чыккан майда балыктарды ысык көлдөн алып келүү менен башташат. Учурда икраларды өндүрүүгө цехтерди ачуу пландалууда. Ушу жака келип, ушу бассейндерди куруп, биз келгенде эчтеке жок болчу, талаа болчу. Жана өз эмгегибиз менен иштеп, ушунун баарын курдук. Азыркы убакта 3-4 бала иштейбиз. Дагы 5 баланы алдык, ошолорду үйрөтүп атабыз.
Форелди өндүрүү чарбасы Орусияга балыктарын экспорттоону ишке ашырган. Анткени ал жакта Кыргызстандан өстүрүлгөн азыктарга суроо талап көбүрөөк. Ага $300 000 жумшалган. Учурда чарбаны кеңейтүү зарыл болууда. Бирок мамлекеттик колдоо жетишсиз. Бул болсо ишкердик багыттын өнүгүүсүн кечеңдетип жатат дешет кызматкерлер. Бияктагы местный жашаган элдерге жумуш орундарын камсыз кылып атабыз. Буйруса дагы чоңойтоюн деп атабыз. Балык чарба бизнесин чоңойтуп, дагы бассейндерди куруп, бизнесибизди чоңойтсок, бизге албетте жумуш орундары керек болот, дагы адамдар керек болот, жумушчулар. Бардыгы болуп Нарын облусунда 2018-жылы Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан $7 каржыланган. Бул өлкө боюнча эң төмөн көрсөткүч. Чүй облусунда гана $147 ишке ашуусуна көмөк көрсөтүлгөн. Аталган маселелерди чечүү боюнча өкмөт башчы Нарын облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыповго эскертүү берген. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү буга төмөнкүдөй түшүндүрмө берди. Биздеги чоң маселе биздин регион Чүй Өскөл облусунда биздин бүрөөгө коюлган объектилерибиз кымбат турбайт. Ошондуктан биздин бүрөөгө коюлган объектилер арзан тургандыктан жана биз башка региондор алып аткан мүмкүнчүлүктү биз алып атабыз десем. Бийлик өкүлдөрү мындай белгиленген маселелерди талкуулоо менен алек болуп жатканда ишкерлер, фермерлер жана дыйкандар анын жолун табууга өздөрү аракет кылып жатат. Өз кезегинде мамлекет башчы жеке ишкерлерге колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирген. Айтын Султанова, Эмилбек Таалайбек уулу, 5-канал. Ошондой эле Кыргызстанда күнөскана иштетүү келечектүү бизнес, бирок ага карабастан өлкөбүздө аны иштетүү талаптагыдай эмес. Мындан улам кышкысын жер жемиштердин баасы кымбат болуп, жергиликтүү ишкерлер калктын 10%-ын гана камсыздап келет. Ошондой эле акыркы жылдары күнөскана ачууга ишкерлер тарабынан кызыгуулар болгону менен мамлекет тарабынан колдоо таппай жатканы да айтылып келет. Теманы кабарчы узулайт. Жылдын 4 мезгилинде өстүрүүчү күнөсканада азыр биз помидордун жаңы көчөтүн отургузуп жатабыз. Орусиядан атайын алынып келинген топуракка отургузулган жаңы көчөт мына мынтип 3 айдан кийин гана өз түшүмүн берип баштайт. Ошо технологияларды колдонуп, түшүмдүүлүгүбүздү көтөрүп, сапатын көтөрүп, биз ошо конкуренциядан өзүбүздүн ички рынокты азыр коргоп алалы деп атабыз. Азыркы убакта, мисалы үчүн 10% жергиликтүү күнөсканачылар, ошо 10% базарды камсыздайбыз да. Калган 90% импорт менен келет. Анан импорттун ичинде дагы аябай көп сапатсыз жер жемиштер бар. Ал эми күнөскананын температурасын бирдей сактоого атайын Кореядан алынып келинген мындай мештер жардам берет жана жаңы технологиялардын жардамы менен жашылчалар сугарылып, мындай кийистердин жардамы менен жашылчалар сууктан сакталат. Могу жерден жабылат одеял, ушул жерден ачылып турат автоматически өзү. Күнөсканаларды иликтеп көрсөк, ал жерде көпчүлүгү Кытайдын технологиясы менен Кореянын технологиясы бар, ошондой эле Россиянын технологиясы менен колдонуп атышат. Албетте башка жердеги шарт бизге ылайыктуубу биздин өзүбүздүн ошол жанагындай күнөстүү 250-270 күндөй күндөйүбүз бар, аба ырайыбыз, суубуз, ошонун баардыгы тең, ошондой эле биздин топурактын дагы анализдери баардыгы тең ошого ыкмага туура келет. Кыргызстандын калкын таза жана сапаттуу продукция менен камсыздоо үчүн мамлекет тарабынан дыйкандарга шарт түзүлүп берүүсү керек жана келечекте күнөсканалардын санын көбөйтүп, жергиликтүү базарлардын баарын өсүмдүктөр менен камсыздоо зарыл.
Анан биз болсо биякта мээнет кылабыз, өстүрөбүз, өзүбүздөн айлыктарды төлөйбүз, салыктарды төлөйбүз, көмүрдү сатып алабыз. Бизге эч кандай субсидия жок. Мисалы үчүн Казакстанда 30% субсидия. Мен теплицаны Казакстандан салсам 30%-ын мага өкмөт төлөп берет кайра. Свет, газ, жолду жасап берет, сууну чыгарып берет мага. Ошол 30%-тан тышкары. Андан тышкары жыл сайын мага дагы 50% менен жер землепашцыларга кетип аткан чыгымдарды да жаап берет да, субсидия кылыпчы. Бизде андай жок. Ошого карабай биз өзүбүзгө өзүбүз ишенип, аракет кылып, анан буюрса ошол технологиялар аркылуу биз конкуренциядан жеңели деген оюбуз бар да. Кыргызстан боюнча 1000ден ашуун күнөскана бар. Ал эми Казакстандын Караганда шаарында эле 5000ден ашуун күнөскананы дыйкандар иштетишет. Анткени ал жактагы ишкерлерге мамлекет тарабынан бир канча жеңилдетүүлөр болуп, жер бекер берилип, күнөсканага кеткен каражаттын 30%-ын мамлекет төлөп берет. Айтолкун Анапяева, Бакыт Кошалиев, 5-канал. 5-каналда күн жыйынтыгы менен тааныштыңыздар. Кезегеми баяндамачыбыз Нарынайыптын кеп ошондо берүүсүндө. Нарын мырза, бүгүн сиз тышкы саясат багытында акыркы күндөр болуп өткөн эки орчундуу окуя туурасында кеп кылат экенсиз. Ооба, мурда күнү жаңы концепция кол коюлду, а бүгүн болсо бүткүл ар башка мамлекеттерде иштеген кыргыз элчилери менен консулдары чакырылып, жыйын өттү. Акыркы мындай жыйын 2007-жылы гана болгон экен. Эми сюжетте да айтылып өттү, жыйында өлкө башчысы чет мамлекеттердеги дипломаттарды сынга алып турду. Анан ушунун негизи барбы сиздин оюңузча? Эми андайлар көп эле да. Жалаң эле элчилер эмес, гендиректорлор, биришканалардын, министрлерде эле көп кемчиликтер абдан көп, ошон үчүн сындаш керек, албетте. Бирөө кемчилик кетирип атса. Сизге анда тунук эфир, биз болсо ушуну менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Саламатта калыңыздар.